жаштар көбүнчө мына жаңы конуштарда токанадай болгон үйгө жетпей жүрүшөт. Биякта болсо президентибиз жана башканын жан жоокөрлөрү ушундай килейген дворецтерди, гектарлаган жерлерди ээлеп алып отурушат. Анан ушуну биз бегеле ушактарга ишенбей өз көзүбүз менен көрөлүчү деп ушул жерге келгенбиз. Анан бүгүн көрүп дагы бир жолу оозубуз ачылып таң калып турат. Анан мындан сырткары дагы Албек Ибраимовдун жана ошондой эле Сопурунун жана жан жоокөрлөрүнүн ушундай канча гектарлаган жерлерди ээлеп алып ушинтип отурушат. Биз элдерден укчубуз, Семейден укчубуз ушундай килейген канча гектар жерди ээлеген депчи мен ишенчү эмесмин. Бүгүн көрүп таң калып атабыз. Телевизордон укчу элек Атамбаевдин баланча гектар жери бар экен, баланча хан сарайы бар экен, үй салып алыптыр деп. Анан деле ушуну эл айткандан деле ушу көзүбүз менен көрөлүчү ушу жеринен барып таанышалык деп атайын келдик. Коомчулукка ушу билгисели, карапайым калкка билгисели. Мындай жерлердин баарын алып отурсанда Кыргызстан өнүгүп өспөйт го деген ойдобуз да ушу. Атамбаев президент болгону бир нече жолу кайрылдык. Эч кандай реакция болгон жок. Өз эле көтөрүлгөн турбайбы, мынакей көрүп жатпайсыңарбы? Мунун дворец эле могу сыртындагы эле забору канча. Бул кыргыз элинин акчасы болбогондо кимдин акчасы?